Пайгамбарыбыз өзү негизи берекелүү канын, берекелүү көз жашын төккөн эки улуу максат үчүн. Биринчиси ааламдан ширк, куфурду жок кылуу үчүн, экинчиси мусулмандардын башын бириктирүү үчүн. Мусулмандардын ынтымагы, биримдүүлүгү, достугу бул садака берүүдөн дагы, намаз окугандан дагы, орозо туткандан дагы жогорку амал, сооптуу амал. Туугандар, Рамазан айда акыркы болгон окуялар бирибиздин дагы жүрөгүбүздү кейитпей койбойт. Бирибизди дагы кайдыгер караттыра койбойт. Бул мусулман менен мусулмандын кол салуусу, мусулман менен мусулмандын келишпей мусулман мусулманга кан, от чыгаруу, туугандар, бул арам иш. Кылымга арыткан кыргыз эли, тажик эли, туугандар, биз баарыбыз Алладан коркуп жашайлы. Алланын ырыскысы, суусун баары берет Алла Таала. Биз жер талашып, суу талашып эмес, бейиш талашып жашайлы. Алла Таалам бергенин берет. Караңыздар, туугандар, өлүм баарыбызга жакын. Кыямат күнү жооп беребиз. Алланын кулу катары, ахиретке мусапыр катары, Алланын алдында эсеп бере турган күндү эстеп, кабырдагы эсеп бере турган күндү эстеп, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын көз жашын барктайлы. Пайгамбарыбыздын көз жашын кадырлайлы. Баарыбыз дуа кылайлы Рамазан айда, орозобуз, алхамдулилла. Жараткан Алла Таалам бизди башка динсиздерге шерменде кылбасын. Биздин ортобузда Алла Таалам ынтымак берсин. Мазарыбыз, базарыбыз дагы бир дегендей. Кылым карыткан кошуна элдер, өзбек туугандарыбыз, тажик туугандарыбыз, Орта Азия бул казак туугандарыбыз, кыргыз туугандарыбыз, агайын мусулман бир туугандар. Биз бир эл, бир жердеги меймандос, бирибизге бирибизди, бирөөнүн устазы, бирөөнүн шакирти болгон. Биз Алла Тааланын ыйык Рамазан айында жараткан Алланын айын сыйлап койбойлубу? Биздин мусулмандын баалуулугу, исламдын баалуулугу ар бир адамга жакшылык каалоо. Ар бир адамга жакшылык каалоо. Пайда жеткирүү жана кайгы бөлүшүү, туугандар. Мусулман мусулмандын кайгысына эч качан күлбөйт. Мусулман мусулмандын зыянына эч качан сүйүнбөйт. Мусулман мусулманга дайыма бир тууган. Би Кудай кааласа иншалла баары жакшы болот. Биз баарыбыз токтоо чечим чыгарайлы. Кудай кааласа Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнө амал кылып дуа кылайлы. Амал кылып дуа кылайлы. Көздүн жашынын түсү жок экен. Кандай түс жок экен? Ошондуктан бир дагы эненин көз жашы чыкпасын, туугандар. Азыр ушунчалык мисалы жаракат болду. Ушунчалык дагы ылдый-өдө болду. Кудай кааласа жоопко тартыла турган ал убакыт бар. Узак эмес. Бардыгы. Бирок ушудан ары ортого от салбайлы. Ушудан ары керосин куйбайлы. Дагы эгерде от салып, бул фитна ушундай экен. Бир сөз болсун дагы биз ынтымакка чакырсак, Алланын алдында абир табабыз. Бир сөз болсун, эгерде биз бөлүнүп жарылууга чакыра турган болсок, Алланын алдында жооп беребиз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер Рамазан айдын урматына, Кур'ани Каримдин урматына, мечитибиздин урматына биз баарыбыз дуа кылайлы. Кечиримдүү болойлу. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга инсап берсин, баарыбызга тоофик берсин. Ачууланган учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты эле, ачууланган шайтандан ла тагдаб, ачууланба. Насаат сураганда айтты эле, ла тагдаб, ачууланба. Ачууланып, үй бүлө бала чака дагы ажырайт. Ачууланганда үй бүлө бала чака эмес, адам баласы барып имандан ажырайт. Имандан ажырайт. Шайтан ошо менен үй бүлөнү да талкалайт, мамлекетти да талкалайт, элди дагы талкалайт.
бардық нерсе ачылықтың үстінен. Жаратқан Алла Субханаху ва Таала мамлекетибизге, элибизге тынчтык, амандык, ынтымак, беримдүүлүк берсин, акыл эстүүлүк берсин, имандуулук берсин. Жаратканым ушу эки элдин Алла Таалам ортосуна ынтымак салсын. Билип билбей кетирген кемчилик катарларыбызды Аллахым кечирип, Алла Таалам ушу согушту тез токтотсун, кан төгүүнү токтотсун, келишпестикти токтотсун, уруш, жаңжал, талашты Аллахым токтотсун. Рамазан айдын урматынан жараткан Аллахым баарыбыздын ата-энелердин, бир туугандарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, ахиретибизди абад кылгын, баарыбыздан өзүң ыраазы болгун, баарыбызды ыраазы кылгын. Алла Таалам эки дүйнөдө баарыбызды бактылуу кылсын. Туткан орозолорубузду, окуган ибадаттарыбызды, намаздарыбызды, таравихтерибизди, кайрымдуулуктарыбызды Аллахым баарыбыздыкын кабыл кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар бирахматика я архамар рахимин.